Кыргызстан дүйнөнүн спорт коомчулугуна көчмөндөр оюнун демилгелеген мамлекет катары таанымал. Алгач 2014-жылы өлкөбүздө биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп, ага 19 мамлекеттин спортчулары катышкан. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну 2016-жылы Ысык көлдө өтүп, ага дүйнөнүн 60 өлкөсүнөн спортчулар келген. Ал эми 2018-жылы 3-чү ирет өтүп, 66 өлкөдөн 1,5 миңден ашык спортчу катышкан. Анда көчмөндөр калктын салттуу спортунун 37 түрү боюнча күч сынашып, биринчи орунду Кыргызстан курама командасы алганга жетишкен. Оюндар 3-чү ирет Кыргызстанда өткөндүктөн кийинкисин башка өлкөгө берүү чечими кабыл алынып, 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2022-жылы Түркиянын Изник шаарында өткөн. Ал эми быйыл болсо Мелдеш Астана шаарында өтөт. Астанада өтө турган 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргызстандык салбурунчулар бул спорттун 5 түрү боюнча катышат. Бүркүт салуу мелдешине Салават чагылган аттуу куш менен ат салышат. Чагылган 2016-2018 жылдар өткөн көчмөндөр оюндарында алдыңкы орундарга илинген. Мүнүшкөрчү бул ирет жогорку даярдыкта бара жатат. Тиякта өзүнүн немелери бар. Талаптары бар. Мисалы барып үндөгкө чыгарабыз колго ат үстүндө. Андан сырткары түлкүнүн терисин сүйрөттүрүп алдыртабыз. Ошолордун баары убакытка чектелип ошону эметет. Сонда ат оюндарынан бөлүнөт анын ичинен. Например, баягы ат чабыштар бар, көкбөрү, көкпар, тыйын эңмей деген сыяктуу эле. Анын ичинен мүнүшкөрлөр, биздин салбурун ичинде дагы алар да ичинен бөлүнөт. Бүркүт салмай, куш салмай, тыйын эңмей деген сыяктуу. Күрөш балбандарыбыз, кыргыз күрөш, бизден алыш күрөш, напай сак ичинен бөлүнөт. Анан дагы тиякта таш көтөрмөй деген сыяктуу спорттор бар. Алар ичинен бөлүнүп кетет. Салбурундон тышкары алыш күрөшү боюнча дагы балбандар жөнөп жатат. Жалпысынан 8 спортчу аттанышууда. Эркектер 5 салмак боюнча, кыз келиндер болсо 3 салмак категориясында күч сынашат. Азизхан Мусабек уулу буга чейин оюндарда 80 кг салмакка чейин беттешке чыгып келсе, бул жолку атандаштары 90 кгдагылар болмокчу. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарга дайындык жакшы, Кудайым буйрса. Өкмөт тараптан дагы өз ичарабыз да жакшы болуп атат. Кудайым буйрса деп эми алтын күтөбүз. Иншалла алтын алып келебиз деп эле настройдобуз. Эң башкысы. Кышында эле баштаганбыз. Биринчиден тандоосун өткөргөнбүз, чемпионат Кыргызстана кылып, ошол жерден тандап күчтүүлөрүн сборный командага формировать этип даярдаганбыз. Андан сырткары аларга ушундай окуу машыгуу жыйындарын өткөрүп бергенбиз көлдө. Алар ошоктон даярданышты. Андан сырткары инвентарьлар менен камсыздап бердик. Парадтык жана спорттук формасы менен камсыздап бердик. Инвентарьлардан көкбөрү, көкпар, эреңиш, ат чабыш дегендерге каска, өтүк бүт алып бердик. Аларга дагы өздөрүн сураган. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы жаңылыгы аркан тартыш оюну кошулду. Спорттун бул түрү боюнча курама команданын катарында 10 эркек, 10 кыз бара жатат. Аркан тартыш негизи бизде көп мындай популярный эмес болчу да. Баягы национальный вид айылдарда, оюндарда тартып жүрүшөт. Анан бизде баягы спорт катары эми мына киргизилип атат да. Ошон үчүн биз баягы шаардык мелдеш өткөздүк. Анан чемпионат Кыргызстандыкын өткөздүк. Баягы шашылыш болуп калды мунун алдына. Но өткөзүп аркан тартышка бул ар кайсы спортто машыккан адамдар катышып атат. Даярдык жакшы деп өтсөк болот. Мындан 10 күн өттүк базада. Тиги сбор өттүк да, учебно-тренировочный сбор. Өлкөнүн намысын көкбөрүүчүлөр дагы коргойт. Алар улуттук оюн менен көкпар оюну боюнча күч сынашат. Ошондой эле алыска аралыкка ат чабыш боюнча улуттук курама команданын катарында саяпкерлер дагы бар. Эми жалпысынан айтканда бардык түрдөн бизде мүмкүнчүлүк бар биринчиден. Анан албетте ат оюндарынан бизден көкбөрүн алсак 90% айткандай 90% мүмкүнчүлүк бар. Балбандарыбыз, өзүбүздүн кыргыз күрөш,
ошол жалпы мүмкүнчүлүк деп 90% деп айта турган. Көчмөндөрдүн оюндарында Кыргызстандын намысын 180ден ашык спортчу коргойт. Аларды Улуттук тарых музейинин алдында салтанаттуу узатып, ага министрлер кабинетинин төрагасы катышкан. Акылбек Жапаров дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын автору болгонубузга сыймыктанарын айтып, спортчуларды Байдылда Сарнагоевдун ыры менен узатты. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени мени. Урматтуу спортчулар, сиздерден жеңишти күтөбүз. Жеңиш ийгилик өзүнөн өзү келбейт. Буга чейинки машыгуулар жетиштүү болуп, өзүңөр баарларыңарга келип, күчкө толуп турган болсо, албетте ийгилик болот. Кыргыз спорт үчүн быйыл жемиштүү жыл болгонуна токтолгон Акылбек Жапаров бул жолу да өлкөгө ийгиликтүү кайтып келерине тилектештигин билдирди. Спортчуларды узатып жатып, улуттук курама команданын капитанына тууну тапшырды. Быйылкы жыл биздин спортчулар үчүн ийгиликтүү жыл болду. Париждеги Олимпиаданан алар чоң байгелер менен кайтышты. Биздин ата бабаларыбыз көчмөн болгон. Жана Эне Сайдан Римге чейин ат ойнотуп, кылычтын мизи менен, найзанын учу менен тагдар талашкан. Ушул көчмөндөр оюндары спорттук мелдештер менен гана чектелбестен, бүткүл көчмөн элдердин кыргыз тилине тектеш тили бар элдердин ынтымагын чыңаган оюндар болушу керек. Андыктан силер ушул оюндарды биринчи уюштурган элдин өкүлү, тынчтыктын, ынтымактын өкүлү катары үлгү көрсөтөсүздөр деп ишенем. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюна жалпы 280 адамдан турган делегация барууда. Алардын 180ден ашыгын спортчулар түзөт. Делегациянын курамына машыктыруучулар, дарыгерлер, ветеринарлар дагы кирген. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8 сентябрдан 13 сентябрына чейин Астана шаарында өтөт. Телегайтелев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Жума Сереп.